Бул 2 кабаттуу балдар бакчасы Өзгөн шаарында курулууда. Ал өткөн жылы жергиликтүү бийликтин каржылоосу менен башталып токтоп турган. Быйыл мамлекеттен каражат бөлүнүп, курулушу жанданды. Учурда жумушчулар 2 нөмөттө иш алып барууда. Анткени жакынкы күндөрү пайдаланууга берүү күтүлүүдө. Курулушу 80%га жеткен бул имарат бүтсө, Өзгөн шаарындагы 100гө жакын балдар бакчага келе башташат. Куруучулардын айтымында, имарат жылдын акырына чейин курулуп толугу менен бүтүп пайдаланууга берилет. Балдар бакчасын курууга мамлекеттен 50 миллион сомго жакын каражат каралган. Балдар бакчасында заманбап шарттын баары каралат, адистер тарабынан ар бир этабы текшерилип жатат. Жылытуу системасы өзүнчө долбоор менен киргизилет. Канализация болсо борборлоштурулган системага уланат. Заман талабына ылайык проект боюнча кетип атат. Бул анан жылуулук отдельный умный котелдор коюлуп атат. Септиги бар, канализация, водопроводду чоң линиядан тартып келдик бу жерге. Ошо стандартный бала бакчалар 100 орундуу. Буюрса тапшырсак, ана технологический оборудование дегени бар. 4,5 миллиондугунда кровать, мебелдери, доскалары, медицинский кабинеттери бардыгына оборудованиясы алып коюлган. Бүтүшүн алып келип коебуз аны. Ал эми бул балдар бакчасында Өзгөн шаарындагы Ленин мектебинин жанына курулууда. 2 кабаттуу имарат бүтсө, 100 бала бакчага кабыл алынат. Учурда курулуштун 80% бүттү. Курулушка мамлекеттен 40 миллион сом каралган. Сапатына куруучулар болсо кепилдик берилет дешет. Анткени тиешелүү материалдардын баары атайын лабораториядан өтүп, андан соң гана жеткирилип жатат. Ал эми ичин жасалгалууга керектөөчү жабдыктардын баары атайын долбоор менен даярдалып жатат. Август айында баштаганбыз. Биз курулушту август айында баштаганбыз. Тендерге катышып утуп алып, анан ишти баштадык. Учурда курулуш иши жарымынан өттү. Чатырын жаап алсак, ичин шыбоо, актоо сыяктуу иштери суук күнүргө карабай улантыла берет. Буюрса 2026-жылдын 1-кварталында тапшырууга даярданып жатабыз. Ушул тапта Өзгөн шаарында 9 бала бакча иштеп жатат. Алардын 3-өө үй түбүндө. Жаңы курулуп жаткан имараттар бүтсө, бала бакчага болгон тартыштык 60%га кыскарат. Негизинен бул 3 бала бакчаны салганча Өзгөн шаарында 43%га камсыз болгон. Негизинен 9 бала бакчабыз бар. Анын 3 бала бакчасы үй түбүндөгү бала бакча болуп эсептелет. Шаар боюнча 16 квартал бар, билесиздер. 16 кварталдан 9 кварталында бала бакча жок. Эмдиги жылкыга дагы 2 бала бакча, 2 мектеп Өзгөн шаарына баштайлы, анан кийин ошол жылдын аягына чейин бүтүрөйлү деген ойдобуз. Келерки жылга Өзгөн шаарына дагы 2 мектепке чейинки билим берүү мекемесин курууга долбоор даярдалат. Ал эми райондо болсо 15 бала бакча курулушу күтүлүүдө. Бул үчүн каражат мамлекеттен каралган. Айтсак, аталган аймакта бала бакча жашында 6000ден ашуун бала бар. Алардын 2000дейи кезекте турат. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.